Биздин мектепте 538 окуучу бар. Ушу таза суу ар дайым биздин көйгөйлүү маселелерибиздин бири болуп келген. Таза суу окуучубуз, биздин бүтүрүүчүбүз Кочкоров Манас окуучубуз азыркы мезгилде Америкада окуйт. Ушул бала бизге 1,5 миллион сомдук каражатын жумшап, биздин мектепке таза суу менен камсыз кылып берди. Мен ушул окуучубузга чың дең соолук каалаймын, узак өмүр каалаймын, иштерине ийгилик, үй бүлөлүк тынчтык каалап кетемин. Мен Манастай окуучулары менен сыймыктанамын. Ушундай Манаска окшогон эл үчүн күйүгүп кызмат кылган, элим жерим деген патриот окуучуларыбыз көп болуусун каалап кетем. Сырткары мектептин айланасын жарыктандырып, 100 000 сомдук прожекторлорду коюп берди. Өзүмдүн атымдан, мектеп жамаатынын атынан, Кочкоров Манаска жана анын үй бүлөсүнө, Майлыхан эжеге чың дең соолук, узак өмүр каалап, терең ыраазычылык билдиремин. Кешебаева Басайым Нажмидиновна ушул номер 32 Ногордан орто мектебинин мугалими, башталгыч класс мугалими болуп эмгектенип келе жатамын. 32 жылдан бери ушул мектептин мугалимимин. Мына азыркы учурда 130 миңдик акча каражаты менен Россиядагы уул кыздарыбыз салымы менен ушу ойноо аянтчасыны куруп берди. Ушул аянтчада азыркы учурда балдарыбыз өтө кубанычта ойношуп жатышат. Биз өтө буну менен сыймыктанабыз. Балдарыбыздын дайыма ден соолугу чын болсун, өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Дайыма ушундай элдин керегине жараган инсандар болуп жарала беришин тилеп кетемин. Мен Ташбеков Толкунжан Кочкорович, Ногордан айылынын тургунумун. Үкем Манасбек ушул мектепке суу чыгарып берди. Үке сага чоң рахмат. Ишиңе ийгилик каалаймын, өзүңө ден соолук каалаймын. Аллахым сенден разы болсун. Ушул орозо күндөрү, ушул иштерди улуу аям күндөрү кылып бергениңе мен ыраазымын. Рахмат эдем. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Ассаламу алейкум, Ногордан айылынын тургундары. Мына бүгүн биз көптөн бери ишке ашырайлы деп аракет кылып, бир туугандарыбыз менен, апам менен ойлогон ой максаттарыбыз бар эле. Бүгүн ушул Ногордан орто мектеби номер 32 орто мектебине суу чыгарып атабыз. Суу өмүр булагы деп карап туруп, суу ичкен ар кайсы адам ушу атасын берип жүрө берсин карап туруп. Балдарыңызга, өзүңүзгө жакшылыктар. Болуп, ушу суудан ичкен мынау жетсаттын балдары, мектептин балдарынан ушу менин жээндерим окшогон жигиттер көп чыга берсиндер. Амин.
Бүгін мына таза судың açılışı, ошондой эле спорт залдын açılışı экен карап туруп. Мындай бир нерсени айтып кетиш керек. Мына директоруңуздар айтып кетти, бир топ иштерди. Биз районубузда бир топ көп иштер болуп атат. Ошонун ичинде мектепте Ногарданда иштер жакшы эле болуп атат. Мына быйыл угуп көрүп отурабыз. Ногардан айыл үчүн өзгөчө жыл болот экен, Кудай кааласа. Оомат кептир, ушул ооматты пайдаланып калалы. Таза суу чыгып атат, спорт зал. Кудай кааласа бир 3-4 айдан кийин мына мектебиңиздер дагы бүтүп калат. Районда ушундай мектептин 7-өсү курулуп атат. Бирок ошонун 5-өсү турат дагы. Мына сиздердеги мектеп менен алга дагы мектеп гана кичине курулуп атат да, аракет болуп туруп. Алга дагы мектепти Чукур Кыштактагы Кудай кааласа августарга бүтөт деген план бар. Сиздердикин дагы ошо аракет кылат, сентябрга бүтүшкөнгө болсо. Бүтүп калса өтө жакшы болот. Ошону менен катар мына таза суу сиздердин айылыңыздарда өтө чоң көйгөй эле. Мына мен өткөндө угуп алып, мына директор айткандан кийин Манас деген жигит чыгарды деп өтө сыймыктан өтө кубандым. Ушундай балдар тарбиялаган энелерге ыраазылык билдиребиз карап туруп. Майлыкан эже, ден соолукта болуңуз. Мына калган баарыбызга эле сиздерге да өзүмө деле ушундай балдарыбыздын артынан жакшы сөздөрдү эстишти, угууну каалап кетемин карап туруп. Анан эми Ногарданда директор айткан жанагы бир топ бүтүрүүчүлөр менен, мисалы Замир менен бир топ жыл бирге иштешти, Максутов менен директор болуп отурат Батмога. Жана Чынтемир менен мектепте иштегени менен дайыма байланышып, кандай көйгөй бар айылда, районда деген маселелерге жардам келип атат ошо балдардан карап туруп. Ошондой балдар көп болсун, ушу мектептен көп бүтүрүүчүлөр чыгып, алдыңкы ушундай инсандар чыга беришини каалап кетемин. Анан ушул орозо айда турабыз, баарыңыздарга туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушундай жакшылыктар көп болсун. Заманыбыз тынч болсун. Ийгилик баарыңыздарга. Саламатсыздарбы? Номер 32 Ногардан орто мектебине келген коноктор. Жайылып, толуп чыккан аккан суу, 7 кабат жер астын жарып чыккан аккан суу. Демекчи, ıyık Рамазан айында сиз менен бизди ушул жерге чогултуп, эки соолтуу иш себеп болгон турат. Анын бири бир канча жылдан бери бизге элдин көйгөйү болгон таза суу болсо, экинчиси балдардын ойноо аянтчасы. Жакшынын эки иши бирдей болот деген элибизде жакшы сөз бар эмеспи? Анда эмесе сөз кезегин Ногардан орто мектебинин директору Абдуллаева Гүлмира Козбаевнага берсек. Акиматтан келген өкүлдөр, бардыңыздар биздин мектепке куш келипсиздер. Мына бүгүн бизде чоң майрам болуп атат. Себеби биздин мектептин жалпы эле айылыбыздын эң көйгөйлүү маселеси болгон бул таза суу маселеси чечилип жатат. Ушул таза суу маселесини биздин айылыбыздын тургуну Кочкорова Майлыкан Асатовна жана анын балдарынын жардамы менен биздин проблемабыз чечилди. Мына 1,5 миллион сомдук акча жумшап, ошо бизге мына таза суу чыгарып берип жатат. Жана дагы мектебибиздин айланасыны 100 000 сомдук сарптап жарыктандырып берип жатат. Мындан сырткары дагы азыр айтылып өткөндөй, мына Ногардан фондунун жаштарынын атынан 130 сомдук балдар ойноо аянтчасы курулуп жатат. Айыл өкмөтүбүздүн жардамы менен жана дагы спонсор балдарыбыздын жардамы менен ошо биздин мектептин 200 метрлик тосмосу дагы бүткөн эмеде турат, бүтүп калды уже. Ошондуктан учурдан пайдаланып ошол Майлыкан эжебизге жана анын уулдарына, биздин өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрүбүз жана окуучубуз Кочкоров Манаска чың дең соолук каалайбыз. Ушундай балдарды өстүргөн Майлыкан эжебизге чоң рахмат. Айылдын өнүгүүсүнө, айылдын жаштардын ден соолугуна, мектептеги балдардын ден соолугуна жакшы салымын кошуп, Майлыкан эжебиздин балдары өздөрүнүн салымын кошуп берди, таза суу чыгарып берип отурат экен. Айыл өкмөтүнүн башчысы катары өзүмдүн атымдан, аппаратымдын атынан, элдин атынан терең ыраазычылык билдиремин. Ар дайым ушундай элдик кызматында жүрсүн, ден соолукта болушсун. Эң жогорку наам бул ата энеге рахмат алып берүү. Ата энесиге рахмат ошо балдардын. Бардык кагаздан, акчадан, байлыктан эң жогорку наам бул ата энесиге рахмат алып берүү. Бардыгыбыздын максатыбыз ошол. Элге кызмат кылып, ата энебизге рахмат алып берүү. Ушул балдар ушул наамга жетишти десем жаңылышпайм. Рахмат балдарыңызга, өзүңүзгө ден соолук. Ар дайым ушундай балдарды, неберелерди
тарбиясын беріп, ошолордун төрүдө балпайган байбиче болуп жүрө бериңиз, оорубаңыз. Анан урматтуу туугандар, өкмөт, мамлекет, эл мындай жакшылыктарды, мындай ийгиликтерди эч качан карап турбайт. Убагыда баалайт. Мына азыр эле аксакалдар менен сүйлөшүп отурдум эле. Союздун учурунда жашадыңыздар, 70 жыл коммунисттик партия, өтө катуу тартип. Ошол дүркүрөгөн союздун учурунда дагы биздин ушул чакан бир Нөгөрдан деген айлыбызда мындай объект болгон эмес эди. Өзүңүздөр билесиздер, союздан калган корооду, үйлөрдү бузуп келип бу жерде мектеп курган элек. Мана мамлекет бара-бара оңолуп, ушул чекеде калган биз Нөгөрдан айлыбызга дагы өзгөчө көңүл буруп, кимдир депутаттарыбыз, кимдир жарандарыбыз себепчи болуп, бу жерде мына чоң заманбап спорт залы менен 275 орундуу, 2 этаждуу мектебибиз курулуп атат. Мына сентябрга пландаштырып атабыз бүт көргөнгө. Ушу Нөгөрдан мектебине куш келипсиздер. Бардыгыңыздарга чынден соолук, узун өмүр, улуу ырыскы каалаймын. Үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Мен ушул мектепте 22 жыл иштеп кеткенмин. Балдарым ушул мектепте тамга таанып, билим алып, Кудайга шүгүр. Бардыгыңыздарга рахмат айтам. Мугалимдер, эжекейлер. Балдарым менен неме ойлонушуп көрүп, ушул мектепти суу менен камсыз кылабыз деп чечтик. Кудай кааласа насип кылсын Нөгөрдан элине, бала чакаларга, неберелерге, чеберелерге бардыгыңыздарга рахмат, куш келипсиздер. Мен Гүлмира эжекей күрүш тапшырмайм. Ушундай баланы тарбиялап өстүргөнүңүзгө рахмат. Su çıkarıp veripler. Ben uşul emege karındaşım uşul baldarını jakşı eli jurtunu degen baldardı terbiyalarına çok rahmat aytsam. Allah Taala den soğluk versin, uzun ömür versin karındaşıma. Биздин ээлери, алыс жакындан келген коноктор жана өзүбүздүн айылдын апалары, эжелери, мектеп жамааты баарыңыздар куш келипсиздер. Мына бүгүн биз эң жакшы кубанычтуу күндө турабыз. Ушул учурдан пайдаланып мен мына Майлыхан эже сизге жана сиздин уулдарыңызга чоң ыраазычылык кылып тажим этебиз. Бешиктеги баланын бет болорун ким билет дегендей, ушул Манас уулубуз биринчи 5 класска келгенде мен учурдан пайдаланып айтып коеюн. Мен класс жетекчи болгондо ушул балага класста ким президент болот десе, мен болом. Рызкысы бар дейт. Нөгөрдөн элибизде ушундай балдарыбыз өсүп жаткан экен, ушулардын сабы көбөйө берсин, ынтымактуу болсун элибиз. Ар дайым ийгилик боло берсин айылыбызда. Ушундай жигиттерден көбөйүп, элибиздин турмушун алдыга сүрүшкө тилектештигибизди билдиребиз. Амин. Аллаху акбар. Баракалла. Бардыгыңызга куш келипсиздер. Мен Кочкорова Майли, Нөгөрдан айылдан болом. Мен ушул жерде 22 жыл мектепте иштегенмин. Ушул ороз айда соопчулук үчүн балдарым менен кеңешип, ушул ороз айда мына ушул Нөгөрдан айылынын көйгөй суу маселесин чечтик. Аллахтан ыраазычылык үчүн ушул сууду чыгарып бердик. Орозонун күнүдө бардыгыга насип кылсын. Балдарыма чынден соолук, улуу ырыскы,
бактылуулукту каалайм. Кыргыз элиме дагы.